Жетөгүз районундагы Чырак айылынын тургуну Имаш Азарбаев айылды өнүктүрүүгө салым кошкон үчүн Жарандык коомдун президент 2018 сыйлыгын алды. Сыйлык тапшыруу аземи 27 мартта Бишкекте өттү. Имаш Азарбаев айылда өзүнүн үй тиричилик шарттарын экологиялык жактан таза жабдыктар жана күн нурунан кубат алуучу жабдуулар менен түзүп, бул демилгесин жалпы айылга жайылткан. Мындан тышкары ал айылга таза суу чыгарууга жардам берген. Айылга таза суу киргизүү зор өзгөрүүнүн биринчи тепкичтери болуп келген. Айылдын жашоочулары бөлүнбөстөн жолдорун чогуу оңдоп, күнүмдүк жашоодо бири-бирине кол кабышып турушат. Кабылына келтирилген сугат системасы талаалардын түшүмдүүлүгүн жогорулатып, айылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн көтөрдү. Сыйлык тапшыруу аземине Имаш Азарбаевдин жакын санаалаштары жана айылдаштар келди. Президент сыйлыгы менен кошо айылдык ишкерге ЖИА бизнес биримдиги тарабынан Чехияга жолдомо берилди. Сыйлык тапшыруунун алдында Чырак айылы жашоочуларынын биримдиги ага суу киргизүү аракеттери камтылган кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Андан соң комитет мүчөсү Рита Карасартова сыйлык ээсине сертификат тапшырды. Сертификат менен кошо сыйлыктын атайын төш белгиси ыйгарылды. Биринчиден айылым үчүн жасадым. Анан мен жана да белгилеп өтпөдүмбү? Биздин айыл башкаларга үлгү болуш керек. Мен ошол жалпы мамлекетке таасир бере турган политик болбосом да, мен үлгүбүз менен өзүбүздүн мындай үлгүлүү иш-аракеттерибиз менен ошо үлгү болоюн деп айылыбызды үлгүлүү айыл кылалы деп аракет кылдым. Чындыгында азыр ошого жакындап калган окшойбуз деп мен аябай кубанычтамын. Ошол бүгүнкү сыйлык тапшырып аткандар да мен үчүн күтүүсүз болгон. Президент сыйлыгы 2016 жылы жарандык активист Нурбек Токтакунов тарабынан негизделген. Аталган сыйлыктын алгачкы номинанты Гүлнара Журабаева болгон. Сыйлык ээси комитет мүчөлөрү тарабынан тандалат. Жылына мындай сыйлыкка бир гана адам ээ болот. Бул сыйлык жалпы адамдык баалуулуктарды сактап, өнүгүүнүн үлгүсүн көрсөткөн ишмердүүлүктөрдү даңазалоо болуп саналат. Азыркы тарыхый убакытта азыр көп жамандык болсо да баары жакшылык да бар. Жакшылык деген баары жакшы кишилерден болот. Ошон үчүн биз жакшы кишилерди, жаңы жолдон коркпогон кишилерди издеп, жаңы ойлогон, башка ойлогон кишилерди табып, ошолорго наамды берели деп атабыз. Ал эми президент сыйлыгынын 2017 жылдагы экинчи ээси майыптыгына карабай мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга бардык шарттар менен мейманкана курган Мирбек Асангариев татыган. Укук коргоочу Рита Карасартованын пикиринде жыл сайын мындай сыйлык тапшырылып турса, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында алдыга бир топ жакшы максаттар коюлмакчы. Ушул тажрыйба абдан аймактарды өнүктүрүүгө керек. Мен ишенем, кийинки башка айыл өкмөттөргө да бул тажрыйба кеңири таркап, жана тарткан тасмаларыбыз башка иштерге да дем болуп берет деген ишенем. Иш-чарага бир катар активисттер, саясатчылар, айыл өкмөт башчылары келишти. Бул иш-чаранын негизги максаты айылдагы жергиликтүү тургундардын алдыга умтулуп жана ала кандай Кыргызстан үчүн пайдалуу иштерди баштоосуна себеп болот. Жаңылай Баймуратова, Мирлан Абдылда, Некств күндүн темасы үчүн.